Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсызбы, ардактуу угарман, 17 январга алынган жаңылыктар түрмөгүн мен Айжамал Амирова тааныштырам. Сууктан улам суу түтүктөрү тоңуп калган айылдарга таза суу жеткирилүүдө. Баткенде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери чек ара айылдарын суу менен камсыз кылууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, аба ырайынын кескин төмөндөшүнөн улам Баткен районунун чек арага чектеш айылдарында суу түтүктөрү тоңуп, таза суу таңкыстыгы жаралган. Мындан улам номер 31-өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн кызматкерлери Самаркандек, Жаңыбак, Паскарык жана Орто Сай айылдарын таза суу менен камсыз кылууда. Лейлекте иске уулануунун алдын алуу иш-чаралары жүрүүдө. Лейлектин Арка 2, Достук, Жаштык, Борбордук айылдарында милиция кызматкерлери иске уулануунун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда, жарандарга мал жандыктарын талаага кароосуз калтырбоо, мал сарайларын жарыктандыруу жагы да эскертилди. Анткени кароосуз калган мал жандыктары чек арадан өтүп кетип, көйгөйлөр жаралып келет. Белгилей кетсек, Кадамжайда жаңы жыл алдында иске ууланып 6 киши каза болгон. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 7 январында Жалал Абадта да ушундай кырсык катталып, 2 жаштагы кыз каза таап, анын агасы жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Ушундай эле окуя 10 январда Ош шаарында катталып, 32 жаштагы келин 3 баласы менен иске ууланып каза болгон. Жарандарды В гепатитине каршы эмдөө жүрүүдө. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинен билдиргенде, эмдөө ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борбору менен биргеликте жүргүзүлөт. Маалыматка ылайык, эмдөөнү 23 жаштан 65 жашка чейинки курактагы бардык каалоочулар жашаган жери боюнча үй бүлөлүк медицина борборлорунан жана жалпы дарыгердик практика борборлорунан акысыз ала алышат. В гепатити бул боорду жабыркатуучу жана цирроз, боордун рагы сыяктуу татаалдашууларга алып келиши мүмкүн болгон кеңири жайылган жана кооптуу жугуштуу оору. Эмдөөнүн алдында В вирустук гепатитине акысыз экспресс тестирлөө жүргүзүлөт. В гепатитине каршы эмдөө калктын ден соолугун коргойт жана боор ооруларынын татаалдашууларын алдын алууга жардам берет. В гепатитине каршы вакцина 0-1-6 схемасы боюнча аралыктар менен 3 жолу жасалат. Жарандар биринчи дозасы эмделген күнү алса, экинчи дозасын 1 айдан кийин жасалат. Ал эми үчүнчү дозасы 6 айдан кийин жасалат. 17 январга алынган жаңылыктар түрмөгү менен сиздерди мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.